Babam senin adın kim? Babam çınattın desteci babam. Алиарбек Эркинбаев Ошмуда билим алат. Учурда медицина факультетинин 1-курсунун студенти. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Ош мамлекеттик университетте өткөрүлгөн иш-чарада Алиарбек жоламандын ролун аткарды. Образды ачып берүү үчүн «Кылым карытар бир күн» чыгармасын бир нече ирет окуп, жоламандын патриоттуулук сезимдерин, чечимин, мүнөзүн айтып берди. Маңкурттун ролун ойноодагы өтө бул башкача сезим болуп жатат. Ушул бул маңкуртту илгертен ошол өтө кыйнап, ушул зордук, зомбулук кылып, ошол нерсени чагылтырып Чыңгыз Айтматов сценарий кылып жазган экен. Биз ошону аткарып жатабыз. Азыркы учурда дагы ошол студенттерди, окуучуларды маңкурт болбоосуна чакырат элем. Китеп окуп, билимдүү болуп, эжекелердин айтканын кылып, билим алып, ошол окуп, мыкты окуса, ушул мыкты деңгээлдерге жетишсе жакшы. Окуу жайдын медицина факультетинде Алам Алпы Айтматов аттуу адабий музыкалык кече өттү. Кеченин жүрүшүндө студенттер Айтматовдун каармандарын ачып берүүгө аракет жасашты. Мени түшүнгөн жооп болсунчу дейт элем. Толгонай апа. Мында студенттер Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан сахналык көрүнүштөрдү, обондурларды аткарышты. Ошондой эле жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн сынагы өттү. Бул жердеги өзгөчө көргөзмөлүү, жогорку деңгээлдеги студенттердин даярдыгы, айрыкча бул китепканачылар менен кафедранын окутуучуларынын эмгеги өзгөчө байкалды да, мага жаккан жагы. Мына ушундай иш-чаралар байма-бай Ош мамлекеттик университетинде жүрүп жатат. Буюрса 12 декабрда 3 айлыктын алкагында жыйынтыктоочу бөлүм болот. Ушул бүгүнкү аткарылып жаткан ар бир сүрөт көргөзмөсү, китептер көргөзмөсү, каармандардын образдары, обондурлардын аткарылышы бардыгы ушунун ичинде бааланат жана 12 декабрда буюрса жыйынтыгы чыгарылат. Иш-чаранын максаты студенттерге Айтматовду таанытуу, залкар жазуучунун өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу жана маданий, тарыхый мурастарды даңазалоо. Чыңгыз Айтматовдун бул өтө маанилүү философиялык мааниге ээ болгон учкул сөздөрү айтып кеткен. Ошолор жөнүндө дагы сөз болуп, студенттер ал жөнүндө дагы маалымат алышат. Андан сырткары Чыңгыз Айтматов жөнүндө ушул медицина факультетинде иштеген, медицина тармагында эмгектенген кызматкерлерден интервьюлар алынып, Чыңгыз Айтматов жөнүндө кандай маалыматтарга ээ экен, ошолор жөнүндө сөз болот. Белгилей кетсек, 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата 3 айлык жарыяланып, Ошмунун бардык факультет колледждеринде Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу, таанытуу иши активдүү уланууда.